Бишкек мэриясынын жер пайдаланууну контролдоо боюнча башкармалыгы түндүк айлама жолундагы жеңил объектилерди демонтаждоо иштерин улантууда. Мэрдин орун басары Азамат Кадыров түндүк айлама жолдун боюнда жайгашкан үйлөрдүн жашоочулары менен жолугуш өткөрдү. Жол куруу зонасына түшүп калган объектилерди масштабдуу реконструкциялоо жана бузуу зарылчылыгы боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мэрдин орун басары долбоордун ийгиликтүү бүтүшү үчүн аймакты тазалоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Бүгүнкү күндө 181 объект алынган. Бул иштин биринчи этабынын олуттуу жылышынан кабар берет. Белгиленгендей, бардык иштер Кыргызстандын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жана ар бир жашоочунун кызыкчылыгын эске алуу менен жүргүзүлөт. На сегодняшний день демонтировано 180 объектов. Совместно с муниципальными администрациями по Свердловскому и Первомайскому районам ведется ежедневная разъяснительная работа. И хотелось бы отметить, что в основном владельцы добровольно убирают свои объекты.